Көкбөрү oyunu боюнча республикалык мааниде өтүп жаткан оюндарда бүгүн алгач ат майданга Жалал Абад облусунун Токтогул районунун намысын коргогон Кетмен Төбө жана Чүй облусунун атынан ат майданга чыккан Москва районунун Ак Суу командаларынын чабандестери кескелди. Мында ат жалында шамалдай ойногон Ак Суу жамаатынын чабандестери атаандаштарын тайгазанына катары менен 7 улакты таштап, ал эми өздөрүнүн тайгазанына 5 улакты өткөзүп алышты. Ошентип бул беттешүүдө 7-5 эсебинде Чүй облусунун чабандестери жеңишке жетишти. Ал эми Бишкек шаарынын Ак Илбирс командасынын көкбөрүчүлөрү Жалал Абад облусунун дагы бир жамааты Аксы районунун улакчыларын ийри эсепте, тагыраак айтканда 5-1 эсебинде жеңип алышты. Командалар мыкты, ар бир областтан мыкты командалар келген, алды 4-төн, 3-төн баары жакшы даярдыкта. Эми биздин Жалал Абадтын команда алдагы өтө сонун жакшы даярдыкта иншалла. Кудай кааласа биздин кече Жалал Абадтын бир биримдик командасы бир утушка ээ болду. Эртеге буйруса Кудай кааласа биздин жаштык команда менен Оштун достук командасы беттешет. Сузак районуна караштуу Тел Тоор ат майданында өтүп жаткан көкбөрү оюну боюнча мелдештерге жалпысынан республика боюнча 37 команда катышып жаткандыгын уюштуруучулар билдиришти. 2 күндөн бери өтүп жаткан мелдештер бүйүр кызыткан маанайда болуп жаткандыгын кезинде көкбөрү тарткан ардегер улакчылар белгилешти. Балдар жакшы чабып атышат, дурус жаңжал жок, кокустуктар жок. Жакшы. Мына областта немелерде да рахмат. Бийликке бар жогун оңдоп коюштур мына. Мыналар жагаптыр, тайгазандарды оңдоптур. Жакшы бар. Оюн жакшы кетип атат. Эч кандай кырсык неме жок. Жалал Абадта чоң оюн биринчи жолу болуп атат. Өтө жакшы. Бизге караганда сырттан келгендердин аттары өтө мыкты болуп атат да. Бизде 5-5 оюнуна кызыгып эч мындай неме кылган эмеспиз. Эми жакындан бери бир 2-3 жылдан бери ушу Жалал Абад областынан бир 2 команда чыгып, кичине 2 жака барып, ошонун немеси менен азыркы чоңдорубуз жакшы ушу биринчи жолу уюштурду Жалал Абад областына. Өтө жакшы мыкты өтүп атат. Кыргыз Республикасынын мурдагы ички иштер министри милициянын генерал-лейтенанты маркум Молдомуса Конгантиевдин жаркын элесине арналган көкбөрү оюну боюнча республикалык мелдештер 9 май жеңиш күнүндө жыйынтыкталат. Көкбөрү оюну боюнча республикалык мелдеште эртең ачылыш аземи. Андан соң Жалал Абад шаарынын жаштык жана Ош областынын достук командаларынын ортосундагы мелдештер уланат. Маматкадыр Маматалиев, Манас Назаров, Сузак районуна караштуу Тел Тоору ат майданы.